Салам достор, Кыргыз Тамдары каналына кош келипсиздер. Достор, мен бүгүн сиздерге маклюбе деген тамактын рецептин көрсөтөм. Маклюбе деген бул оодарылган деген түшүнүктү түшүндүрөт. Бул тамакты көбүнчө түрк, араб элдери жасашат. Мен бул азыктардын баардыгын турап алдым. Биз казанга майды куюп, этти салып, аны туздап, капкагын жаап, аны жай отто бышырабыз. Ал эми картошкаларды ушинтип майда кызартып кууруп алышыбыз керек. Мынакей, бул жерде эт бышып жатат. Эми картошкадан кийин кызган майда сабиздерди кууруп алабыз. Мына эттин суусу да тартылды. Эми пиязды салабыз. Пиязды дагы казанда кууруп баштадык. Сабиздер да куурулду. Эми аны чыгарып алышыбыз керек. Мынакей, этибиз дагы суусу тартылып, кызарып куурулуп калды. Аны да чыгарып алабыз. Эми биз күрүчтү тазалап жууп, аны ситага салып, суусун сыркытып алышыбыз керек. Болгарский перецтерди дагы биз отто кууруп алабыз. Куркуманы да коштум. Аны да көрөккө куурбайбыз. Мынакей, эми болгар перечтерин да чыгарып алам. Эми ошол эле майга күрүчтү салып, аны дагы батотто кууруйбуз. Татына жараша туз салабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай кылып кууруп алдым. Эми сууну куюп, бул жерде менде кайнак суу күрүчтү 1-2 сантиметр жаап туруш керек. Татымына жараша туз коштум. Батотто суусу тартылганга чейин кайнатабыз. Жана суусу тартылгандан кийин ортого чогултуп күрүчтү капкагын жабып, отту жайлатып тынтап коебуз. Мынакей достор, күрүч дагы демделип бүттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай бириндеп эзилип кеткен жок. Мынакей достор, биздин баардык азыктарыбызды даярдап алдык. Эми идиш алып, бул жерде мен казан алдым. Ага эң түбүнө тегерекче болуп кезилген помидорлорду терип баштадым. Эми анын үстүнө этти салабыз. Эми эттин үстүнө картошкаларды терип баштадым. Картошкалар терилгенден кийин болгар перецин. Бул жерде болгар переци өтө катуу курулбайт. Анын үстүнө көк пияз, майда туралган. Жана көк пияздын үстүнө сабизди тердим. Мынакей достор, эми сабиздин үстүнө биз күрүчтү салып, күрүчтүн үстүн жакшылап кашык менен баскылап, азыраак кайнак суу куюп, кайра отко 10 мүнөткө демдегенге коюп коебуз. Мынакей достор, биздин тамак да даяр. Эми чоңураак идиш алып, ага казанды оодарып алышыбыз керек. Мынакей, мен поднос алып, ага оодардым. Эми чекелерине
салаттарды салып баштайбыз. Бул макулбенин кыргызча аты өйдөдөн төмөн карап оодарылган тамак деп түшүндүрүлөт экен. Мынакей азыр көрөсүздөр. Казанды алып койдук. Мына достор. Эми биз салаттардын ортосуна айран куюп баштадым. Мынакей достор, биздин маклюбе деген тамагыбыз дагы даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай кооз, аябай даамдуу болду. Достор, сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Эгерде рецептим жаккан болсо, анда сиздерден комментарий жана лайктарды күтүп калам. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.